Салам достор, сиздер менен бүгүн биз эки кыл самса даярдайбыз. Мен сиздерге өзүм жасаган рецепт боюнча көрсөтүп бермекчимин. Бул аябай сочный, аябай даамдуу боло турган самсалардын бири. Сиздерге кызык болсо биз менен калыңыздар. Бизге керектелет un керектелет, сүт, сливочный масло, туз жана май. Начинкасына картошка, пияз, эт жана ич майы керектелет. Камырын жууруп алабыз. Камырыны өтө каттуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо кылып жууруп алабыз. Мына достор, камырыбызды жууруп бүттүк. Эми муну пакетке салып, тындырган алып коебуз. Анга чейин пияз, эт, картошкаларыбызды тууралып даярдап алабыз. Тууралган начинкабызга туз, кара мурч жана зире кошобуз. Зирени колуңуздарда майдалап алсаңыздар, жыты жакшы чыгат. Камырыбыз деле тынып чыкты. Эки бөлүккө бөлүп алып, бирөөсүн пакетке салып коюп турабыз, бирөөсүн бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынакей достор, бөлүп алдым. Эми муну жайып баштаймын. Жайып бүттүм. Эми ортосуна май сүйкөп оодарып алабыз. Фарш салып түйүп баштайбыз. Мына достор, эки чекесини ортого ушинтип топтоп алабыз. Дагы бир-эки ороп, кайра чекелерини антарып, аркасына жабыштырып чыгабыз. Экинчисин деле көрсөтүп берем. Ушинтип ороп алып эле чекедеги камырларын кайрып аркага жабыштырып чыксак, сонун гүл болуп чыгат. Муну үйүбүзгө коноктор келгенде жана конокко барганда жасап койсок, аябай жакшы болот. Мынакей достор, сонун болуп чыгат. Мына растап алдым. Эми муну 20-30 мүнөттө бышырып алам. Мынакей бышып чыкты, сонун болуп кызарып. Ичи дагы сочный болуп бышат. Сиздер деле албетте жасап көрүңүздөр. Бул экинчи вариантын көрсөтүп бермекчимин. Камырыбызды ушинтип ороп алып туруп, ортого жыйнап чыгабыз. Андан кийин ажыратып алабыз. Ажыратып алгандан соң мунун ичине начинкаларын салып чыгабыз, бөлүп, ортосун ачык коебуз. Мынакей достор, салып алдым. Бул аябай оңой. Чекелерин ушинтип жакшылап басып чыгабыз. Андан соң кесип алабыз. Камырларын, ашыкча камырларын кесип коебуз. Мына достор, биздин самсыбыз даяр. Мынакей сонун болуп чыгат. Сиздер деле албетте даярдап көрүңүздөр.
Бул оңой самсалардын бири. Мынакей достор, бышып чыкты. 30 минутада бышып чыгат. Сиздерге жаккан болсо, биздин каналга подписание болуп, класс басканды унутпаңыздар. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.